Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 15 май 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге шаарга караган Мамат айылынын аяк тарабынан сатыла турган арзан багы коюлган Полторашка түбүндөгү 3 бөлмөлүү жер үй тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи болуп мен сиздерге даректерди түшүндүргөнгө аракет кылайын туугандар. Мен турган жер бул Мамат айылынын кире бериши. Бул жерге келиш үчүн сиздер Фуркаттын круговойунан Мадыны көздөй бул жака 6 километр түз жүрүп келгениңиздерде мына жерде самсакана бар туугандар. Самсакананын бет маңдайында Мамат айылы деп мына жерде жазылып турат. Ошол Мамат айылына киресиздер дагы. Мамат айылында мына ушул 127 маршрутканын акыркы аялдамасы дагы жайгашкан туугандар. Түз жүрүп барасыздар, канал бар. Каналдан өткөнүңүздөрдө оң тарапка бурулган поворот бар. Оң тарапка бурулуп, өйдө тарапка түз чыгып барасыздар дагы 8-көчөгө кирсеңиздер, ошол көчөдө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Жакын эле туугандар, бара бериңиздер, маалымат беребиз. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, Мады, Башбулак тарапка карап бет аласыздар туугандар. Бир аз эле жүрүп келгениңиздерде ушул көчөнүн сол тарабында ушул үй сатылат. Азыр колдон келишинче толук маалымат алып берген аракет кылам. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Албетте эле өзүңүздөр дагы келип, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Абасы таза, тынч, ушундай сонун айылдардын биринде жайгашкан экен. Анан туугандар, бул үй деги эле бул айыл, квартал шаарга карайт. Ушуну жакшылап эске алып коюңуздар туугандар. Мынакей бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, столбаларына дагы прожекторлор орнотулган, свет бар. Анан таза суу ушул көчөнүн боюнан өткөрүлгөн экен. Ичкериге алып кирип алсаңыздар эле болду туугандар. Суу свет боюнча маселе жер албайт. Сатыла турган жер үйдүн жери 5 соток. Мына бул үйдүн артында 1 метр месте калтырылган туугандар. Жалпысынан жери 5 соток. Кызыл китеби бар, документтери так. Анан ээси дагы айтып атат, закон түрүндө өзүм жакшылап силерге ала турган адамга өткөрүп берем деп атат. Окей, ушундай. Анан мына ушундай темир тосмолор менен тосулган, көчөттөр дагы эгилген экен. Анан төр тарабында сырткы ажатканасы дагы бар туугандар. Үй тууралуу маалымат берип баштай берейин. Жалпысынан 3 бөлмөдөн турган үй, бирок Полторашка тибинде салынган үй туугандар. Ылдый тарабында подвалы дагы бар. Азыр бүт бардыгын кезек-кезек менен көргөзүп берем. Үйдүн узун турасы 11 8,5. Салынганына, бүткөнүнө 2,5 жыл болуптур. Жаңы үйлөрдүн бири. Сырты кумшубак, анан крышалары жабылган, черный потолок бүт бардыгы болгон туугандар. Келип эле жашай бересиздер. Мына ушундай. Азыр кирип көргөзүп берейин. Көчө тарабын көрүп атасыздар, ушундай экен. Анан бул болсо кошунасы, фундаменттин бери жагында 1 метр месте кошунаңыздар калтырыптыр туугандар. Подвалды көргөзүп берип коюн. Киргениңиздерде мына ушундай подвалы бар. Анан бул жерде ээси айтып атат, жакшы качествода, жакшы ниетте салынган үйлөрдүн бири дейт. Өзүнүн баласына салып берген экен. Азыркы учурда баласы Россияда, ошол себептен шартка байланыштуу сатка коюп атыптыр. Фундаменти дагы өтө бийик болуп куюлган дейт. Адам боюндай дейт. Болжол менен 1,5 метрден өйдө экен. Анан ал жагында дагы подвалы бар. Бул жака санузел кылып алсаңыздар болот. Мына жер ачылат, азыркы учурда убактылуу тосуп коюптур. Мына ушундай фундаменттерин көрүп атасыздар. Бийик болуп турат мына жерде. Анан жанагы 127 маршруткага деле жакын, пешком эле барып, анан ошол маршрутка менен шаардын бурч-бурчуна барсаңыздар болот. Мынакей туугандар. Даяр үй, бүт бардыгы бүткөрүлгөн болгону ушул подвал менен эле өйдөдөгү биринчи чоң бөлмөсү гана бүтө элек. Кийин ал жагын өзүңүздөр жөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша бүтүрүп аласыздар. Коридор. Мынакей бул биринчи бөлмөсү. Асты ДСП жагач, дубалдары водончок болгон, потолоктору гипсокардон сыяктуу болуп жасалган. Мына жерде печкасы бар экен. Айнек терезелери пластик. Мындай ак эшиктер коюлган. Бул болсо экинчи бөлмөсү. Ал жакта духовкасы бар. Айнек терезелери пластик. Анан бул үй күнгөй тарапта жайгашкан. Ремонттору негизинен жакшы. Мына ушундай туугандар, негизинен жакшы качествода салынган үй дейт. Үйөсү дагы айтты мага. Анан баласы Россияда экен. Шартка байланыштуу сатка коюп атыптыр.
Бул болсо эң чоң бөлмөсү, зал болуп аласыздар кийин. Окей. Бул жактын крышасы жабылган, бирок черный потолок боло элек. Бул тарап болсо туугандар жабылган, черный потолок болгон, автоматтары дагы бар экен. Келип эле жашай бере турган үй туугандар. Анан видеонун башында эле айтып коеюн, обмен жолдору дагы бар экен. Эгерде кимиңиздердин шаарда квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот. Сыртка жатканасы бар. Ал жерге дагы 1-2 көчөттөрдү эгип коюптур. Анан бул тарапта дагы мына ушундай бош орундуктар бар экен, темир тосмо менен тосулган. Анан туугандар, бул үйдүн артында дагы 1 метр место калтырылган. Жана айтып өттүм. Окей. Үйдүн каптал тараптан көрүнүшү ушундай. Колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылдым. Эми баасын айтайын. Баасы болсо $41.000 бааланды. Кеми болот. Обмен жолдору дагы бар. Барыңыздарга ийгилик. Шаарга караган жерде жайгашкан, сатыла турган ушул үйдү колдон чыгарбаңыздар туугандар.